Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда Базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Көлмө конушунда турам. Ушул жерден 2 этажы, 3 этажы мансард үйүндө салынган үй сатылып атыптыр. Азыркы чыгарышта сиздерге ушул жөнүндө маалымат берем. Видеону өткөрүп жибербей, аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр сиздерге келүү жолун көргөзөм туғандар. Трассанын боюна чыгып, лайктан басып, комментарийге өз оюңузду жазып турасыз туғандар. Сатылуучу үйгө баруу жолун көрсөтүү үчүн азыр мен Молодая гвардия көчөсүнүн боюна чыктым туғандар. Азыр мен турган жер Молодая гвардия жана Медина көчөсүнүн кесилиши. Бул жерден 300 метрдей тоо тарапты карап бассак, Баят жана Азиз базарларына бара алабыз. Түз эле түштүктү карай басып кетсек, Маевка жана Объездныйга өтүп кете алабыз тугандар. Азыркы биздин сатылуучу үй Медина көчөсү менен батышты карай 1 километрдей басып барганда көпчүлүгүңүздөр билген Бодрость банясы бар. Ошол жерден оң тарапка кайрылабыз тугандар. Видеону күзөтүп туруңуздар, ошол жерге жетип калган жолдорду кайра көргөзөм. Мынакей тугандар, 1 километрдей батыш тарапка карап басып та келип калдым. Келип жатканыңыздарда сол тарапта Бодрость банясын көрө аласыздар. Ушул жерге жетип Бодрость банясына карама каршы келип жатканыңыздарда оң тарапка кайрылсаңыздар, бул жакта Республика деген көчө жайгашкан. Ушул көчө менен түз дагы 1 километрдей басып барганыңыздарда биздин сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Эгер сиздер маршрутка каттам менен келем десеңиздер, 133 маршрутка менен Ош базарынан келсеңиздер, түз үйдүн жанына алып барып коет. А бул көчөдөн 195 жана 34 маршруткалар жана автобустар өтөт экен. Анда эмесе үйгө карай мен жол алдым тугандар. Келүү жолун көргөзгөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым тугандар. Бул жолду сиздерге Республика көчөсү деп айттым эле. Бирок бул жарымга чейин Республика көчөсү, андан кийин Соңкөл көчөсү болуп аталат экен бул көчө. Биздин сатылуучу үй Соңкөл жана Араванская көчөсүнүн ортосунда жайгашкан. Адреси Араванская көчөсү 14-үй экен тугандар. Ушул жерден сиздер эгер Молодая гвардия көчөсүнө түз өтүп кетсеңиздер, 1 километр аралык болуп калат экен. А эгер сиздер асфальтка чыгып, айланып барсаңыздар, 1,5 километрдей аралык болуп калат. Түз аралыгы 1 километр. Эми андан ары маршрутка каттам менен келсеңиздер, 133 маршрутканын конечный бул жерде жайгашкан тугандар. Кошунанын үйүнүн арт тарабында. Бир 50-70 метрдей аралыкта. Бул эми мына сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Тегеренте блок менен тасылган, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулуптур. Эми сиздерге короосун көргөзөйүн тугандар. Айта кетчү нерсе, бул жакта мектеп, садик, мечиттер бар. Аралыгы 1 километрдей аралыкта болуп калат тугандар. Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү тугандар. Үй өзү 2 этаж, 3 этажы мансард үйүндө салынган. 1 этажы бышпаган кирпич менен, 2 этажы бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Сейсмопояс колонналар куюлган тугандар. Узун туурасы 12-ге 9 экен. Жердин аянты 8 соток. Кызыл китеби бар тугандар. Документ боюнча үй ээсинин атында экен. Андан кийин суу, свет бар. Паровой отопление да бар экен тугандар. Көмүр менен иштейт. И канализация септикке куюлат тугандар. Бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү тугандар мынакей. Ушул туугандар деген сөздү деле азайтыш керек болчу негиз боюнча. Эми алды тарабында 2 бөлмөлүү времянка да бар экен. Бул жака үй ээси квартиранттарды киргизчү экен. Азыркы учурда квартиранттар жок, билбейм. Эмне каякта, короче, ал жөнүндө айтпай эле коеюн. Ичинде жашаса болот, даяр. Ал жөнүндө да азыр сиздерге маалымат берем, ичини көргөзөм. Бул времянканын узун туурасы 3,5 8 тугандар. Эми сиздерге биринчи эле болуп, азыр бул чоң этаж үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң да кайра короосуна чыгып, бул жактагы маалыматтарды да берем. Свет, сууну айттым, Үйдүн стенасын айттым. Главный комментарийде сурап атасыздар, главный нерселерди. Паровой отопление, свет баары бар тугандар. Эми ички тарабына кирели. Киргенде эле мындай узун коридор бар экен. Ушул жерден оң тарапка кайрылганда душ, туалет жайгашкан. Суусу Аристон менен жылыйт. Дубалдары кафель, потолок пластика, пол деле кафель экен тугандар. Эми түз эле чыгып, ушул коридордон
түз кирип кетсек, бул жакта мындай бир бөлмө жайгашкан. Толук түрдө бүт элек. Ички тарабы штукатурка болгон туугандар. Калган жумуштары калган азырынча. Экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосуна мондай плиталар ташталыптыр. Мынакей ушундай көрүнүштө. Бул бүт элек бөлмөгө деле паровой отопленияның батареялары орнотулуптур туугандар. Эми андан нары кайра эле коридорго чыгып, сол тарапка киргенде дагы бир бөлмө жайгашкан. Ага киргенче сиздерге биринчи болуп бул жакта паровой отоплениянын топкасы орноштурулуптур. Аны айта кетейин. Анан бул коридордун ичинен да бул жакта раковина орнотулуп, сууда чыгарылыптыр туугандар. Эми азыр сиздерге бул бөлмөнүн ички тараптарын көргөзөйүн. Бутту чечели. Мынакей туугандар. Азыркы учурда бул үйдүн ушул эки бөлмөсү даяр толук түрдө бүтүрүлгөн. Дубалдары шпаклевка экен, потолок пластика. Түштүк тараптан бир терезе орнотулуптур, пластик. И үйдүн ички тарабынан суу чыгарылып, раковиналар да орнотулуптур туугандар. Пол ылдый тарабы стежканын ылдый тарабынан утилет этилген, а өйдө тарабына линолеум салынган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул бөлмөлөрдө деле паровой отоплениянын батареялары орнотулган. И ушул эле бөлмөдөн түз эле өтүп кетсек, ал жакта дагы бир бөлмө бар. Ушул сыяктуу толук түрдө бүткөн. Бирок азыркы учурда ал жерде үйесинин балдары уктап жатканга байланыштуу кыш абасында ал жакты кирип тарткан мен үчүн ыңгайсыз болду туугандар. Кимден ким реально алам дегендер болсо, келип өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Андан ары мен сиздерге азыр үйдүн экинчи этажын жана мансардты көргөзөйүн туугандар. Мен кайра эле үйдүн коридорудамын туугандар. Ушул коридордон биз экинчи этажга жана үчүнчү этажга мансардка чыгып кете алат экенбиз. Азыркы учурда тепкичтер орнотулган эмес. Азыр бул жактан эле чыгып кетем туугандар. Мынакей туугандар. Мен үйдүн экинчи этажына да чыктым. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн экинчи этажы туугандар. Бул батыш тараптагы терезелер коюлуптур. Чыгыш тараптан бир эле терезе коюлган. Экөөбүз койлу элек. Өйдө тарап мансард, мына ушул даражага чейин эле бүтүрүлгөн. Жана айткандай, сейсмопояс колонналар куюлган туугандар. Мына көрүп турасыздар өзүңүздөр деле. Эми дагы эмне маалымат берсек, бул мына айылдын көрүнүшү. Бул үйгө жакын жерде бул жакта жаңы заводдор түшүп атыптыр. Пельмен заводу, дагы жана башка заводдор түшүп атыптыр туугандар. Ал нерсени айткан себеби кийин может бир кандайдыр жумушка орношсоңуз болуп калат дегендей ойду айттым туугандар. Эми ал ашка сөз болуп кетти, бирок айтып кое берейин. Мына ушундай туугандар, бул айылдын чыгыш тараптан көрүнүшү. Мынакей. Бул жактан бере турган башка маалымат деле калбады окшойт туугандар. Ылдый тарапка түшөйүн дагы, алды тарабындагы временканы, анан үйдүн баасын айтып, чыгарылышты аягына жеткирейин. Мынакей туугандар, мен кайра эле үйдүн коробосундамын. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Мынакей. Көргөзө кетейин, кимдир бирөөгө ал деле кызык болушу мүмкүн. Бул жакта паровой отопленияның от жаккан жай бар экен. Анда көргөзө кетейин, блок менен бүтүрүлгөн. Окей. Бул жактан от жагат экен паровой отопленияның топкасына. Эми сиздерге көргөзбөгөн бул жактагы эки бөлмөлүү ременка калды. Узун туурасы 3,5 га 8. Ышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Алды тарабына бир аз мондай стежка куюлган туугандар. Өйдө тарабындагы шифери мына ушундай материал, туника дейт беле. Ички тараптарында көргөзөйүн сиздерге. Тышкы тарабы штукатурка, эшиктери жыгачтан болгон эшик. Ички тарабы деле штукатурка экен туугандар. Ички тараптан суу чыгарылыптыр. Мындай печка да бар экен. Ылдый тарабы стежканын өйдө тарабынан линолеум салынган. Потолок фанера туугандар. Эми ушул временканын экинчи бөлмөсүнө кирейин. Бул бөлмөнүн деле эшиги жыгачтан болгон.
айнек терезелер деле жыгач. Светин жандырып алыш керек эле. Мынакей. Бул временканын экинчи бөлмөсү. Ички тарабы штукатурка. Бул бөлмө полочок. Жыгачтай көрүнөт. Азыр бул деле линолеум экен. Линолеум салыныптыр. Потолок. Фанера тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми негизи мондай үйлөргө келип бирөөсүнүн светтерине самостоятельно жакканга деле корком. Кээ бир үйлөрдүн ичинде проводдордун зымдары көрүнүп калган болот. Колуң тийсе ток тартып кетеби деп. Ошого бирөөнүн үйлөрүндө светти жандырганга деле корком тугандар. А бул үйдүн алды тараптан көрүнүшү. Так, эми бул үйдүн басыны $60,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Эсин номерин экранга жана описанияга калтырам. Реклама үчүн деле номер издеткандар болсо, ал деле экранда болот тугандар. Карап көрүңүздөр. Буга чейин жазбачу элем, азыр эми жазып калдым. Издегендер көп болуп атат. Бүгүн 2022 жылдын январь айы, 31 январь тугандар. $60,000 сомго которгондо 5 миллиондун тегерегиндеги акча болуп калып атат. Анан сүйлөшүүлөр болот тугандар, бир аз арзанатуулар деле болот экен. $60,000 десе, $60,000 сатабыз деген эмес. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен колумдан келишинче сиздерге маалыматтарды бердим. Чыгарылыш ата кулаланкыдай кызыктуу болбосо деле эми колдон келишинче аракет кылып атам тугандар. Комментарийлерде көрүп атам, кээ бир көрүүчүлөрүбүз ата куладай кылып кызыктуураак кыла албарчы деген сунуш ойлорду айтып атат. Эми адам адамга окшобойт тугандар. Дагы эмне демекчи эле унутуп деле калдым. Так. Ушундай сүйлөшүүлөр болот тугандар. Эсиге звонок кылып калган маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.